Президентибиз Садыр Нуркожоевич сандан сапатка өтүү керек деген маселени коюп атат да. Фермерлер мал чарбачылыгын өнүктүрүү боюнча окутуудан өттү. Семинар Лейлек районунун Сумбул айыл аймагында болуп, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу Кыргыз мал чарба жана жайыттар илимий изилдөө институтунун адистери иш-чаранын негизги спикерлери болушту. Алар жасалма уруктандыруу аркылуу фермерлер малдын сапатына маани берип, чарбасын заманбап ыкма менен өнүктүрө аларына токтолду. Малдарды жасалма уруктандырууну өркүндөтүү, тойт өсүмдүктөрүн өстүрүү жана үрөнчүлүк чарбалардын аянтчаларын түзүү, ошондой эле тоyuттарды кантип өстүрсө болот, тоyuттарды кантип даярдап ошолорго рациондор кандай түзүлөт, малдарды кандай тоyuттандырганда жакшы азыктуулук артат жана малдын сандан сапатка өтүү боюнча ушундай окуу семинарын өткөзүп, Атайын Баткен областынын Лейлек районунун эң акыркы алыскы Сумбул айыл өкмөтүнө келип отурабыз. Бул жерде жергиликтүү фермерлерди чогултуп, ошолор менен булар менен маалымат алмашып, ошол жерде ушундай кыйынчылык шартта бодо малды, койлорду кантип өстүрсө болот, ошолорго тоyuтун кантип даярдап, ошолордун кантемде фермерлердин кирешеси көбөйөт, ошол боюнча окуу жүргүзүп атабыз. Одна из больших задач – это усиление потенциала нашего института и проект делает. Иш-чара аталган институттун кызматкерлеринин Кореянын Копия долбоору менен биргеликте жүзөгө ашты. Почему это так важно? Потому что кормовая ценность очень высокая. Окутууга катышкан фермерлер мындай иш-чаралар тажрыйба алмашууга жана чарбасын өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк экенин белгилешти. Ошондой эле окутуу мөөнөтүнүн узартылышы жана адистердин теориялык билими практикада көрсөтүлүшү зарыл экенин айтышты. Bizde silos yok болбойт, bizde мындай жүгөр өспөйт. Анан ошого бизге ушундай көбүрөөк көңүл буруп туруп, ушундай окууларды көбүрөөк кылып, керек болсо ушул жерлерде бир эл менен бул кишилер энди 1000 километрден Бишкектен келип Бүркөнгө келип кетишип атат. Бизге көбүрөөк байланыштуу болсо, бизге көбүрөөк көңүл бурулса дейбиз. Ушу биз менен көбүрөөк байланыштуу болуп туруп, ушу малыбызды ошо асылдандырсак деп биз дагы каалайбыз, ошондой аракет кылабыз, бирок ошого бизге колдоо керек. Ошол колдоо көрсөтсөңүздөр, ошол той жагынан жардам берсеңиздер, анан ошол мал чарбачылыгында ошол асыл тукум малдарды өндүргөнгө ошолорго ассимиляторлор керек бизге. Келип ассимиляторно кылып көзөмөлдөгөнгө, ошондойлор ассимиляторлордон жардам берсеңиздер деп биз суранып кетет элек. Наберт нагустуулардын үстүнө 1 тонна 5 килограмм. Буну сойсоңуз 700 килограмм эт берет. Белгилей кетсек, мындай окутуулар облустун башка аймактарында да улантылат. Тактап айтканда 5 февралда Баткен районунда, ал эми 6 февралда Кадамжай районундагы фермерлер борбордон келген адистердин атайын окуусунан өтүшөт. Назгүл Абдрахманова, Бакыт Саитов, жаңылыктар. 23 000 мыйдан жасалма уруктандырууну 1035 эле